Өлкөбүздүн эң чыгышында жайгашкан Каракол шаары 23 майга пландаштырылган жаңы стадиондун ачылышына даярданып жатышат. Эсиңиздерге салып өтсөк, бир жумадан кийин аренанын ачылышына мамлекет башчыбыздын катышуусу күтүлүүдө. Долбоорду ишке ашырууда каржылоо толук жана өз убагында болуп турган шаардык бийлик өкүлдөрү тастыктады. Бул жердин финансы булагы ушул гибридный поле менен Машта экөөнүкүн Кыргыз футбол биримдигинен 100 миллионго жакын тегерегинде каржылоонун аркасында ишке ашырылды да. Эми жалпылап айтканда өкмөт тарабынан республиканский бюджеттен 555 миллион сом ушул стадиондун курулушуна жумшалып атат. Общий проектный стоимостьти алып караганда бул стадиондун баасы 720 миллиондон ашык каражат пландалган да. Буюрса ушул көл жергесинде биринчи жолу чоң уникалдуу объект болуп саналып атат. Бүгүнкү күндө стадион жогорку даражадагы конокторду жана шаар жашоочуларын кабыл алганга дээрлик даяр. Расмий ачылуу аземинде стадионго эл толук келиши күтүлүүдө. Алгач масштабдуу концерт болот. Андан соң жергиликтүү Барс командасы Ош шаарынын Ошмун клубу менен беттеш өткөрөт. Ушул жерге президентибиз келип өзү ачып, футбол федерациясынын президенти Камчыбек Кадышевич да келет экен, ошонун баарын келип, анан бияктан ошо футбол ойуну болгон турат да, ошону күтүп атышат элдер. Анан концерттүү программа деп дагы элдер көп, суроо талап көп болуп атат. Келгенге ошо бизде дагы ушул азыркы убакта ушул орундуктарыбыздан ашып калабы деп дагы биз эметип атабыз, анан ошонун баарын көзөмөлдөп атабыз. Оюн талаасына гибриддик газон төшөлдү. Өз алдынча сугаруу системасын колдонуу үчүн адистер 130 метр тереңдиктен таза суу чыгарышты. Эми артезиан суусу футбол талаасынын газонун мыкты деңгээлде кармап турганга жөндөмдүү. Чөп былтыр эле себилген бул жака. Где-то бир сентябрь айларында себилген, сентябрдын бир 15-20-ларында. Былтыр эле өсүп чыккан, бир 2 жолу чөп чабылган да. Быйыл болсо регулярно чөптөрү чабылып, сугарылып убагында. Азыр ушул иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө тала даяр, Бүгүнкү күндө тала даяр. Азыр оюнга жакын, ачылышка жакын бул жердин стрижкаларын кылып, разметкалары чийилет. Ошон менен толугу менен даяр. Белгилей кетсек, Каракол шаарындагы комплекс бул стадион жана кошумча 2 футбол талаасы менен чектелбейт. Жакында футболчулар үчүн көп функционалдуу борбор курулат. Ал бир нече гектар жерге жайгашат. Каракол шаарына чоң футболдо келатат. Ошол футболдук клуб Барс жайгашат. Үйдөгү оюндарды ушул жерде өткөзөт. Биз мэрия тараптан дагы алардын жанагындай шарттарын, инфраструктурасын жакшыртуу максатында дагы 4,5 гектар бөлүп бердик. Ал жерде да жаңы заманбап комплекстүү көп функционалдык жаңы комплекс курулат. Ал жерде бассейндер да болот, ошондой эле футболдук академиясы болот. Кичинекей балдардан баштап ушул негизги курама кире турган оюнчуларды даярдоо максатында ошондой шарттар түзүлөт. Кошумчалай кетсек, өткөн кылымдын 70-жылдарында курулган бул жердеги эски стадион дээрлик талкаланган болчу. Ал эми нөлдөн баштап курулган жаңы арена конокторду кабыл алууга даяр. Баарыңыздарды 23 майда боло турган футбол майрамына чакырабыз. Адилет Керимбек уулу, Мукай Жумадилов, Кыргыз Спорт ТВ.